жаман айван жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Өзүңүздөр айттыңыздар, карышкыр дедиңиздер. Тоодо жашап, бирок карышкырдан да эң жаман айван бар экенин билбегиңиздерге мен таң калып атам. Билбей белеңиздер, билип аласыздар бүгүн. Мисалы, карышкыр эмнеси менен жаман? Сиздердин малыңыздарга, жылкыга, койго, эчкиге, уйга, топозго кол салгандыгы менен жаман. Туурабы? Малыңыздардын санын, башын азайтып коет. Курсагын жарып кетет. Ошонус менен эле жаман болду, бүттү. Адамга кол салган учур болдубу ушул вакытка чейин? Жок, туурабы? Угуп каласыздар, тиякта кол салыптыр, бирок көргөн эместер эч ким. Далил жок. Аллах өз аятында сауду билла. Үйдө эгерде Кур'андын котормосу болсо, барып Әл-Әнфәл деген сүрө бар. Әл-Әнфәл деген. Ошонун 22-ci аятын ачып окуң. 22-ci аятында Аллах Таала сауду билла. Инна шаррад-давабби индаллахи суммул букмул лазина ла яқилун. Садақаллахул азим. Аллахтын алдындагы эң жаман айванат. Аллахтын алдында Аллах ушунчалык жек көргөн, Аллах ушунчалык карын төккөн, Аллах ушунчалык азаптагысы келген эң жаман айванат бар. Ал Аллахтын жиберип жаткан сыноолоруна, берип жаткан ырыскысына, неаматтарына көз ачылбай, шүгүрчүлүк кылбай, сокур дүлөйлүк менен жашаган адамзаттан өткөн эң жаман айван жок дейт Аллах. Карышкыр жакшы. Карышкыр жакшы, жаман дебегиле. Анткени Аллах Таала карышкырды кимге жөнөтөт? Карышкырды ал малынын зекетин чыгарбаган, жашоосунун зекетин чыгарбаган, адам баласынын жашоосунун зекети ал бир күндөгү 5 убакыт намазды окуу жамаат менен. Малынын зекети ал бир өлчөмдөгү бериле турган акы. Ушуну чыгарбагандарга карышкыр айтат: "Мен жөн келе бербеймин. Аллах тараптан зекетин бербегендердин малынын курсагын жарып кеткени келем" дейт. Бөөр айтат муну. Карышкыр айтат: "Жаман дебегиле аны. Жакшы. Эң жаман айван ал Аллахтын берген ырыскына шүгүр кыла албаган, кыбласын оңдоп, түздөп намаз окуй албаган, рызкы берип аткан, күндү чыгарып, кайра батырып, түндү эсал деп бизге сунуштап аткан акыл, бам, парасат, эс, ден соолук, аба, тамак аш берип аткан Аллах Тааланын бир жана бар экенине акыл жүгүртпөй, дүлөй сокур болуп жашап жаткан адамдан өткөн эң жаман айван жок деп атат. Сиздер азыр мына келдиңиздер. Мешитке келдиңиздер. Жубайларыңыздар, кыздарыңыздар, апаларыңыздар келе алган жок. Андыктан сиздер үйүңүздөргө ошол апаңызга, атаңызга картайып калган, жубайыңызга, уул кызыңызга айтып барчу элчи сизсиз эми азыр ушул жерде уккан нерсени. Сиздин мойнуңузга мына жүктөлүп атат. Андыктан Аллах Таала өз аятында стауду билля. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم. Андыктан ey iman keltirgen bendelerim deyт Allah. Ey iman keltirgen bendelerim. Allah Taalаны, пайгамбарды, Allah жана анын элчиси болгон Мухаммад пайгамбар силерге эң мыкты жашоо тартуулап атса, эң мыкты жашоо сунуштап атса, эң мыкты ырахат тартуулап атса, сөзсүз түрдө кабыл кылгыла да Аллах менен анын элчиси болгон Мухаммад пайгамбардын чакырыгын деп атат. Субханаллах. Аллахтын анан пайгамбардын чакырыгын кабыл кылгыла. Бүгүн силердин айылыңарга атайын Аллахтын бир жана бар экенин, пайгамбарыбыздын эң акыркы пайгамбар экенин, пайгамбар табыштап, мурас калтырып, белекке таштап кеткен дин эң акыркы ислам дин экенин, Аллахтын алдынан пайгамбарга 23 жылдын ичинде түшкөн китеп ал Кур'ан экенин,
insandын бул жашоосунун зекети bir күндө кылып турган 5 убакыт намаз экенин, чыныгы мусулман эркектер жыйналып намаз окуй турган жер бир гана мечит экенин түшүндүрүш үчүн алыстан атарытып момундай болгон Аллах жолундагы дааватчылар келди айылыңарга. Бүгүн ошолорду кабыл алгыла. Истажибу. Аллахтын жана анын пайгамбарынын чакырыгын булар азыр силерге алып келди. Жүргүлө деп. Алынын жетинчи айтып берип атат. Ошолордун катарында мен да бир тип өтүп кетип бартам. Мен эскертип айтып атам. Истажибу, кабыл алгыла. Себепчи болду өзүңөрдүн кулунуңар Альберт деген бала, Аллах разы болсун, кайра чалып, ортодон чыга калып, жок, биз жакы өткөнсүз, биздин жолдон өтөт экенсиз. Өткөрбөй коебуз дегенсип. Тосуп алдыр, кирдик мынеке. Аллахым разы болсун. Карабайсызбы? Мына азыр күрөштүн шылтоосу менен күрмөк сугушет болуп, бир Альберттин айынан баарыбыз азыр ушул жерде чогулуп отурабыз. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Бирок билип коюң, Аллах Таала адам баласынын өзү менен жүрөгүнүн ортосуна бир тосмо коюп кое турган болсо, ал өзүнүн ким экенин билбей жашап өтүп кетет. 90го чыккан аксакалдарды көрдүк. Колунан тамекиси түшпөгөн, колу калтырап, колунан рюмкасы түшпөй өлүп калган аксакалдарды көрдүк. Аллах Таала менен пайгамбардын чакырыгына жооп бербей жүрүп, деп кол силтеп жүрүп, Аллах ошол кишинин өзү менен жүрөгүнүн ортосуна чоң парда тартып койгон, жүрөгү аны башкара албайт. Аны нафсы башкарып калган. Аллах жүрөгүбүз менен өзүбүздүн ортобузга тосмо тоспосун. Эгер тосмо тосулуп кала турган болсо, анда Кудай урду дей бер. Айылыңарда жетим жетилер барбы? Атасы өтүп кеткен жетимдер бар да, баралына жетелек, бойго жетелек. Жубайлары жесир калды да, туурабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ана ва кафилу латима хакада фил жанна. Мен дейт пайгамбар, жетимди кепилдикке алган үммөтүм менен бейиште момундай болом деп сөмөй менен ортон колун көрсөттү. Жетимге жардам берип, жардам колун сунуп, аны кепилдикке алган, жесирге көмөк көрсөткөндөр жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не бир укмуш сөздөрдү айтты. Болду. Ал түшүнүктүү. Ал эмне үчүн жетим? Анткени шарият чектеп койгон. Аллах өзү айтты, пайгамбарыбыз өзү ушинтип түшүндүрдү. Адам затта атасы өлүп калган, ал жетим болот. Адам затта атасы өлүп калган ятим деп эсептелет арабча, ал жетим болуп эсептелет. Ал эми апасы өлүп калгандар, аны латим дейт. Шапалакчы дейт. Шапалак жегиш дейт аны. Латим, апасы өлүп калган. Анткени ал өгөйгө үйлөнөт, шак этип чабат өгөй балдарды. Апасы өлүп калган балдарды латим дейт, шапалак жегиш дейт. Атасы өлүп калган, апасы өлүп калгандар жөнүндө түшүнүк бердим. Бирок ал угуп коюң, жетимге кошулбайт. Накта жетим, накта тоголок жетим, ата-энеси бар туруп, дини тарбия көрбөгөн бала, ал накта жетим деп эсептелет ошол. Сиз балаңызды накта жетим кылып чоңойтуп атасыз. Анткени сиз ага намаз үйрөтө албай атасыз. Ага Кур'андан сабак бере албай атасыз. Ата Кур'андан сабак бериң десе, сиз өзүңүз Кур'андан сабак алган эмессиз, билбейсиз дагы. Демек, ушунун өзү балдарыңызды өзүңүз тирүү туруп, жубайыңыз тирүү туруп, аларды накта томолой жетим кылып чоңойтуп атасыз. Ата-эне тарбиясы тайкы болуп, өзү динден маалыматы жок болуп жашап атабы, демек ал тирүү туруп балдарын жетим кылып чоңойтуп атат. Мындан өткөн чоң кордук, мындан өткөн чоң жоготуу жок да, чын айтканда. Эң чоң жоготуу ушул. Аллах Тааланын берген рызкысына шүгүр кылып жашайлы. Разы болушубуз керек. Аллах Тааланын жазган тагдырына разы болушубуз керек. Мына былтыркы ыйык Рамазан айды тутуп өткөрдүк да, туурабы? Былтыркы ыйык Рамазан ай ар кимге ар кандай өзгөчө өттү да, мисалы. Карантин, пандемия, үйдөн чыкмай жок, мешитке келбей, мурда келбей жүргөндөргө табылбай эле калды таңгы. Табылбай эле калды. Ал эми бул мечит чыныгы эркектердин үйү, эркектердин ичинен ал-масжиду байту кулли тaqiyyin
Әл мәсҗиду бәйту куллу тақийин. Масжид бұл мешіт. Ар бір